Саламатсызбы телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин адатта өздөргө маалым актаңдай аркылуу биздин элибизге кылымдарды картып келген элдик өнөр болгон төкмөлүк өнөр деги эле биздин кыргыз элибиздеги кылымдарды картып келген манас, дастан болобу ошол бардык өнөр ээлери менен ошол өнөрдү улантып менен биз дайыма сиздер менен чогуу ошол теле жолугуп келебиз. Албетте биздин жайсаң аталарыбыз ошондон бери келген тобул улуу токтогул аталарыбыз жок барпы аталарыбыз келген болсо ошолордун учугуна улаган биздин улуу акындарыбыздын дагы бири элибизге белгилүү ошол канчалаган устаттардан таалим алган Алымкул атабызды жакшы билесиздер. Устаттан шакирт, атадан балага уланып келген улуу өнөрдү ошол учугун улап келген биздин кыргыз элибизде кылымдарды карыткан улуу салт бар. Ошол салтты улап баягы атага кем, атага тең, атадан ашкан балдар болот. Атага тең учурунда атадан ашып келе жаткан биздин ардактуу дагы бир агаларыбыздын бири Кыргыз Республикабыздын эл артисти Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын ээси элибизге белгилүү жөп жөнөкөй агабыз Замирбек Үсенбаев агабыз биздин коногубузда. Замирке куш келипсиз. Эми баягы бизде ушул эл тел коомдук теле радио компаниябызда ушул актаңдай теле көрсөтүүсүн жалпы кыргыз элибиз көрүп келе жатат. Учурда ушул биздин аталардын улуу салты бар. Эзелтен ушул кылымдарды картып келген кыргыздын 3 кыл комусун ушул колуңуздан түшүрбөй атанын салтын улап келе жаткандан кийин ол ушул кыргыз элибиздеги улуу наркты улап туруп эле бир экөөбүз эли журтубуз менен бир саламдашып ошту сагынганыбызды деле көп жылдан бери биз көрбөй калдык дегендей амандаша кетсек. Макул, айтканыңдай кылалы. Abdüvalin ap geldin ağаңдың ак боз үйдүн төрүнө саламдашып тоңырда деп самаган туугандың элиңе ош жергесиндой чынында көптен бери көрбөгөм көңүлүмдө дегдеген бүгүн айтпайт деген эмине актаңдай тилдиң эл үчүн чаппайт деген эмине эл кумарым бүгүн бир жаспайт дегендой эмине бүгүн бир бали деп турсаң агаңдын дем кошулат той демине кеп кошулат той кебине анткени кымындай кестемдой кыдырып кыргызга даңкым угулуп алым кулдун баласы акын болгон экем деп агайым көөнү бурулуп кыргыз эмес казакка барып келген агаңмын кыйла сыймык даңктардын арып келген агаңмын өнөр менен аларга жагып келгендой агаңмын бүгүн бир эл менен бир аз кичине эсендешип алууга эргип бир сөздү табармын сагынып калгандой тууган эл силерге сайратып тилди чабармын мынан аймагың оштундой мекени бул жерден акындын өскөндөй нечени кече келечекти даан айткан керектүү сөздү таап айткан асылдын өткөндөй нечени андемесе кичине аңгеме куруп кетели биз эмес талай кыйындар бизден өткөн кыйындар бир кезде кызыл тилиндой беседи өзүң үскөн кой белгилүү кече кабарын кыргыз эл билет казак кыргызтой тең билет ал эмес ырдап кеткен жерлерин ырларын айтып жүрөттөй белгилеп жана жайсаң акадаң деп айттың а кишининдой кыргызга кылгандой эмгегин ошондон бериң уланткан уштан түпкөн уланткан ордолуп элди кубанткан айгалтырып кеткен өрнөгүн кечен Арыстанбек менен жеңи жок алардан актаңдай тилин сайратып эрикпей ырга кайдатып эл көңүлүндөй жайнатып жеңи жок болсо белгилүү жемишин ырдым таратып Эшмембет баркы бир кезде эрги ырдап тургандан эл доозун тегистой каратып ал эми Алымкулга Осмонкул алар ырдап турганда бүтүн ак калпак турган самашып
кайранганан асылдар арабыстан кетишти кандай бир сонун чыгармаларды жаратып. Бирок бириң өтсөң артынан эң абыке бири келет турбайбы, агасынын артынан ини келет турбайбы. Кечен ошон улуулардан үлгү алып, умтулуп чыкты дой жашымда, эстебес менен токтосун, эрги бырдап той көнүштү, эңсеген элдин кашында. Азрай Талип деген бар, ала тоодой салмагы, Тууганбай деген абам бар, агышы тулпардай болуп алдагы. Мына ошол улуу агаларды жаш кесте Замирбек байкең жандады, жандаганын ошолда. Аларга жактың окшойт жамагы, ырдын сапырбай топон саманын салмактуусундой тандады. Көрсө калган тура уулда кече кайран атасынындой салмагы. Ошолордун жанымда жүргөнүмө кубанам, ошолор мени уулундай сүйгөнүнө ой кубанам. Кичине суроо бердиң иничек, суроого жооп табайын. Элгиди калдың сагынып, эргип ал дедиң агайым. Андемесе силердей агайын каалап отурсаң аңгеменин бүгүн бир куруп берейин далайын. Анын башкаң айтып нетели, эң биринчи сагынган элге бүгүн бир ак тилек айта кетели. Саламат эсен сак болсун, арги бирер бир адамдын башына талай бак консун. Ак калпак кыргыз элдерим аламаттан сак болсун. Илгери манас атам жыйнаган, мамлекетин кураган. Элибиз аман болсо дем, жерибиз аман болсо дем. Касса жесе түгөнгүз, генибиз аман болсо дем. Кыргыздар кылымдардан келаткан кымбаттанка койгонсо дем. Арбактан менен курбу курдаш тең менен бизде акындар ырдап турса кечен актаңдай тилде термеден. Көрүшүп турса дайыма көпчүлүк тууган эл менен. Ушул көптөн бери келсем деп мен да көңүлүмдө ой самадым. Андемесе кичинде эң Абдывалиң айтканын уккундан аганын. Бүгүн бир чыгарып бир аз элдерге угулуп калсым дой абаным. Анткени 40 жыл болду ой кыргызга. Мына эмгек кылып той келе атам. Эл ичин тегиз аралап, кызыл тилди сабалап. Замирбекти көргөндө алым кул келип калгансып, алым кул оюн салгансып кыргыз эл кылат канагат. Андай болмок каякта, андай ырчылар Кыргызстан асас эле жаралат. Биз деле журт үчүн кызмат кыларбыз. Жашоодо жүрсөк бир болду саламат. Рахмат. Замке чоң рахмат. Баягы азыр сиз ырдап атканда ушул жерге биздин Тобулбулу Токобуздун арбагы айланып келгенде, өзүңүздүн атаңыз Алыкемдин арбагы, Барып аталардын арбагы айланып келгенде эле болуп түштү да. Эми мына сиздин азыр ырыңыздан, ушу элге саламыңыздан байкап отурсак, чыгармачыл чыйыр жолун мына 40 жылдын жүзү болуптур да. Эми биздин эгемендүү эл болуп дегендей ушул кыргыз жергебизде барбаган жериңиз калбады. Ар бир ушул аталар баскан жолдун баарын басып өттүңүз дегендей да. Учурда ушул баягы элдик өнөргө дегеле ушул өзүңүздүн баамыңызда мына эгемендүү эл болуп өзүнчө түтүн булатып башка улуттарга тең болуп жаткан чагыбызда биздин кыргыз жергебизде элдик өнөргө болгон жаштардын кызыгуусу дегеле ушул баягы улуттук өнөрдү азыр камылга элибизде кандай болуп жатканын ушу баамдап атасыз деген ой бар да. Мен эми бу эл ичи өнөргенчи дегенде эл дагы эле мына нукура таланттардан кур эмес. Мына борборго барбасаңар дагы ушу аймак кыргыз элинде өзүңдөй болгон индер бар. Силерден улуулар бар. Карындаштар бар, кыргыздын таасын кыздары бар. Анан бул өнөргө ушу эгемендүү келгенден бери жакшы көңүл бурулуп, кандайдыр бир ошо өзүбүзчө эл болдук, эркиндикти дегенде элге да таасир эттиби? Ошол эргүү менен көп жаңы таланттар пайда болду. Анан өзүң билесиң, мен ушу быйыл ушуна 16 жылдын жүзү болду. Мына көркөм өнөр окуу жайында ушу акындык өнөр боюнча сабак берем да. Анан азыркыда жүргөн балдар энелерим, жаш балдар ошо көбү менден окуган. Бул жагынан алганда ал жагынан камылгабыз жакшы, Кудайга шүгүр. Баягы замандын, доордун ыры, доордун огуна жараша, ошого жараша жанагындай беркиндей жылдыздар жайнап, анан жанагы шумдук бутуңа бутум зар кыйрылары чыгып атат. Сөздөр да кызык, оондор да кызык. Бирок анын баары менен убактылуу нерсе болуш керек. Кайрылып эле баягы уңгулуу өзүбүздүн комузубуз, уңгулуу сөзүбүзгө, уңгулуу дастаныбызга келебиз деген ойдо болот. Эми Замке мына азыр эл журтубуз азыр биздин баарлашып отурганыбызды көрүп туруп,
Дегеле ошол элде бир суроо туулуп атат да. Менде деле ошондой бир суроо бар. Замке бир жарк этип чыгып, атанын артынан келип, акыркы мезгилдерде көгүлтүр экран аркылуу көп көрүнбөй калды деген бир себебин билгиси келет да элдин. Бул көрүнбөй калган себеби мындай. Бу биз деле эл аралап ырдап жүрөбүз. Анан бул акындарды 10 мүнөттөн көбүрөөк ырдагандарды көп көрсөтпөй калган. Бул телевидениеге байланыштуу. Ошо тиги борбордо отун. Анткени силер көп ырдайт экенсиңер, эфирди убакытты көп алып коет экенсиңер. Анан беркилердики 1-2 мүнөттүк эле экен. Биз болсо баягы кенен кесир сүйлөп, кенен кесир ырдап көнүп калганбыз. Бирок ушуга дагы ошол көңүл бурулбай жүрүп эле, бирок кийин мына радиодон жанагындай Мурас деген берүүнү берип, анан өзгөчө эми телевиденияга азыркы кезде өзүбүз деле умтулуп көп келбейбиз. Анан эми жана жаштар ырдасын, анан кээ кезде чакырып калса келебиз. Бирок мен ойлойм, буга ушу түшүнүп азыркы жетекчилик, биз менен да жолугушту, Кыргыздын азыркы телерадиону баштагандар. Ушул келсеңер, чыксаңар, таасирлүү сөздөрүңөрдү, акыл насаатыңарды айтсаңар деген ой кайра пайда болуп тур. Бул өтө кубанычтуу нерсе. Эми Кудай буйрса тез чыгып турам деген ойдомун. Эми Замке мындай да, маселен биз айталык, ошол кыргыз жергебизде топ жарып Исмайыл атабыздан кийин элде ушундай бир ой калганда, Исмайыл менен түгөндү кыргыздын төкмөлөрү бүттү деген бир ой пикирлер айтылып жүргөн да. Кудайга шүгүр элибиздин учу кур эмес экен, канчалаган биздин төкмөлөр чыгып. Андан кийин бир сөздөр болду, Замирбек төкмө менен бүттү. Дагы кыргызда төкмөлөр чыкпайт деп, дагы эле биздин учубуз кур эмес экен, баягы элибизден чыгып келген экен. Мына жабылып канчалаган төкмөлөр чыгып келди да. Анан азыр биздин элибиз көп нерсени ушул сиздин аткарууңузда биз жаш кезибизден дегеле ушул бир өсүп сиздерден бата алып келатабыз да. Айрыкча сиздин аткарууңузда элдер ушул жакшы нерселерди күтөт. Айтыштарды көп, аталардын айткан айтышына, Тоогуллу Токобуздун, Алыкемдин айтыштарын көп айтып жүрөбүз да. Ошолордон бир экөөбүз бир кайрылып кетсеңиз. Мейли мырдап берейин. Өзүң айткандай эми мен атанын жолун улагандан кийин каерде болсо дагы, кандай концерт болсо дагы жанагындай салт менен, нарк менен саламдашкан ошо кишинин ыгыларынан баштайм да. Аны эми атабыз Алымкул төкмө деп жаш кезинде ошо бир 15-16 курагында анан кийин жаңыдан ырдап жүргөн кезинде Ширгелдин уулу Муса деген киши болгон экен биздин тарапта. Кыйын киши, сөзмөр. Анан Токтогулду сагынч билчү экен, аябай жакшы. Бири-бири менен ошо алыш бериши бар, жакын саналаш адамдар экен. Анан ошо атабыздын жаш баланын талпынып ырдап жүргөнүн көрүп бир күнү айтыптыр: Алымкул балам, сен мындай кишини айылдап падагырачыларды ээрчип жүрсөң, сен аягын жөндөй албайсың. Мына Кетмен төбөдө Токтогул деген, Эшмамбет деген, Эшмамбет өзүңдүн агаң болот колбосу. Ушуларды бир көрсөң, сен жолуң ачылып, мындан дагы бир чалыктуу жолго чыгарсың. Ушу Током таласка көп келсе эле сени бир тааныштырып коеюн деп Муса убада берди дейт. Анан кийин арадан бир ай өтпөй эле бир күнү бир киши жибериптир дейт, Алымкул камдансын. Мына Таластын Бешташ деген жери бар, билесиң өзүң. Ошол жерде Бүлкүлдөктүн сазы деген жерде Берен деген уруудан бир Жаңкорос деген кыйын чыккан аксакал ошонун ашын берет экен. Ошо угушума караганда Берендер Токтогулду чакыртыптыр. Ошо баягы убадамды аткарайын деп баягы кишиден кабар айтырып жибериптир дейт. Анан экөөбүз анан убада боюнча ошо 2 күндөн кийин аттанып жолго чыктык. Айткандай эле барсак Бешташ деген жерде Берендер үй тигип, боз үйлөрүн тигип, ашка даярданып жаткан экен. Барып бир кишиден сурадык дейт, а дегенде эле Токтогул келдиби деп сурасак эле келди. Токтогул ошо Жаңкорос деген иниси Төлөбай деген мыкты чыккан дейт, ошонун айылында 2 күндөн бери таң тамаша куруп атат дейт. Анан эле Муса экөөбүз жүрөм Алымкул ошо Төлөбайдын айылына баралы деп экөөбүз барып анан баягы бир жакыныраак айылга жакындап калганда Муса мага айтты дейт: Алымкул, сен жашсың. Сен мындай бирден бир чоң ырчынын маңдайында ырдай элексиң. Азыр күндүз апарсам сен тертеп пештик ырдай албай каласың. Баягы кичине караңгыраак кетсе күн кесип апарайын, ошондо батырыраак ырдайсың деп. Анан экөөбүз барып бир үйгө түшүп калдык дейт. Анан күн кечки киргенен жүрөм Алымкул, анан экөөбүз аттанып жөнөгөндө ал белдин эле кичине ар жагында экен дейт. Белге чыга берерде эле алыстан шаңшыган эле Токомдун үнү угулуп калды дейт. Анан атабыз өз ичинен ойлонуп калдым дейт. Бул Токтогулдун үнүн укканда эле өзүмөн өзүм сүрдөп, баягы жаш баламын, оозума ырым келбей, бүттенем тер басып эле кыйналып кетип анан Мусага айттым дейт: Айланайын Мусаке, мен барганда деле ырдай албайт окшойт. Мен уят болуп эле ушул жерден кете берейин десем, Муса болбой койду дейт. Алымкул балам, сен
макул ырдабасаң ырдабай эле кой, бирок жок дегенде токтогулдун келбети өңүтүсү кандай экен ошону сыртынан байкап кетпейсиң деп кыскасы сөзгө алаксы экөөбүз барып калдык дейт. Барсак чоң Төлөбайдын бир 8 канат боз үйү бар экен дейт, ичи да сырты дел. Мында кулак салып уксам Токомбай Сибирден келатканда Эшмембет ырчы менен учурашкандыгын ырдап жаткан экен дейт. Анан экөөбүз аттан түштүк дейт, аттарды мага карматып коюп мыса айтты дейт. Алымкул, экөөбүз эми Токомурун качан бүтөт, бизге качан кезек келет деп бүтө берсек, бир айга да жол тийбейт. Анан көрө сен ушул жерде туруп тур, мен чакырган маалда келесиң деп эле, баягы элди аралап аттап, буттап барып эле боз үйгө кирип туруп, төрдө отурган Токомдун ырдап аткандарына карабай туруп, салам айтты дейт. Ассалому алейкум Токо. Амеле сен жүрөсүң бул уч жак бөдөнөдөй чукчуган жарыктык. Бу таласка кээде келет экенсиң, кээде келбейт экенсиң. Сөзүңүз сагынат экенбиз, өзүңүз сагынат экенбиз. Биздин айылыбызда Алымкул деген жаш бала бар, ырчы болом деп жүрөт. Сөзүңөн күйүңөн үйрөт Токо, сизди сагынганда ошо баланы ырдатып жүрөлү дейт. Током ошондо Сибирден жаңы келип, жалгыз баласы топчу бөлүп, кайга кай кошулуп поздоп жүргөн кез экен дейт. Жанагы сөз тугаары менен эле Током сыртта турган мени карасай, баа мындай деген ырым баштап калды дейт. Аргымак кечет как жарып балам агымдын көкмөк дайрасын. Азамат чыксаң элиңден айылы көрөт пайдасын. Ажалдан башкаң иш болсоң акылдуу табат айласын. Атайы көрөм деп келгени менин Алымкул балам кайдасын. Бүгүн берен үйтүктү мына бүлкүлдөктүн сазына, камакта жүрүп картайган балам кайгырдым өткөн жашыма. Кадырла бер чакырып келип турам ашына, кайнатаңды көргөнсүп качып менен дой жашымда. Алыстап качып жүргөнчө балам атаңдын келчиң ой кашына. Ала барчын айлансаң 6 ай качат бір күнгө. Аргымак күлүк ат жарайт алыска болжоп кингенге. Ак каркыра жар жарайт алышып ойноп сүйгөнгө. Армансыз өткөн бир жан жогу балам ас күнгү жалган дүйнө. Айланып учкан ал төрдөк балам аралап консо көл мындан атчы берип калың эл аршып ашып той келдим да. Атагы чоң таластын аралап далай көрдүм да. Алымкул балам кайдасың акын Токоңдой мен мында. Кайгылдап учкан ал Оголукту айт, жылуу сөздөн тилде көп, жабыр тартып зилде көп, күлүү эмес ыйлоо көп, көпчүлүктү кыйноо көп, алуу эмес берүү көп. Аразапты көрүү көп, калктын ишин бөлүү көп, көпчүлүктү сөгүү көп, көздүн жашын төгүү көп, тирүүлөрдөн өлүү көп, көңүл өспөй чөгүү көп, айта берсе далай кеп, көздүн жашын курутпай, адамыны унутпайт, бирде эмес жүздү айт, берекелүү күздү айт, үйүр болуу адамга илбесин алган кушту айт. Анда кадырлуу биздин бүгүн ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүнө келип, конок болуп, убактыңыздарды аябай ушул өнөрдү дагы өрчүтөлүк, салым кошолук, элибизди үндөйлүк жаштарга биз ата бабадан уланган улуу кенчти калтыралык деп келген баардыгыңыздарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Мына арты 90ды көздөй, арты 60 болуп келатат. Менимче сиздерге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы келип чоң бизге ушундай көрсөтүүлөргө жардам берип, көмөк көрсөтүп, дагы бизге жардам бересиздер деген чоң ишеничтебиз. Кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөтүүсү мына бүгүн алгачкы башталышын быйылкы 12-жылда ушул төкмөлүк өнөргө, акындык өнөргө, комузчулук өнөргө, деги эле биздин кылымдарды картып келген кыргыз элибиздеги ушул комузу жок, жалпы дагы бир жолу кайталап айталык, барпы апыздын ыкмасында ырдаган өнөр ээлерин кайрадан кыргыз элибизде жандандырып чыгуу, өлөң айткандарды дагы жандандырып чыгуу, биздин сол буроодогу күйлөрдү кайрадан кыргыз элибизге жаңыртуу, деги эле көптөгөн биздин кыргыз элибизде казылбай жаткан ата бабалар бизге калтырып кеткен өнөр ээлеринин чыгармаларын кыргыз журтубузга буйруса баарыңыздарга тааныштырып кайрадан жаңыдан алып чыгабыз. Анда жалпы кыргыз элибизге бүгүн конокторго ыраазычылык билдирүү менен Актаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар.